أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. Yusuf aleyhissalatu vesselam'ın okuyasını aytıp жатқан болчубуз. İnisi Binyamindin жүгүнөн падышанын кымбат көзөсү табылып, Binyaminди алып калмакчы болду. Бирок бир туугандары айтты, жок, Binyaminди бергениң ордуна бизди алып кал десе, бирөөдү кылмышыга башка бирөөгө жаза берген бул залым болот. Ушунун жүгүнөн табылды, биз ушуну алып калабыз деп макул болбой койду. Бир туугандары үмүтүн үзгөндө, Yusuf aleyhisselam'dan almaştırıdan ümitini üzgöndө, halasu ketiştiler özdörünçö kengешип. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allahi wa min qablu ma farrattum fi Yusuf. Aytты çoğu, bilesiңерби, атабыз бизден чоң убада алды го, Аллахты ортого коюп. Ана мындан мурда Юсуф туурасында акылсыздык кылганыңарды да билесиңерби деп. Эни чоңу айтты, алам та'ламу, билесиңерби, албетте атаңар алган силерден Алланы ортого коюп убада ант. Андан мурда Юсуф тууралуу акылсыздык кылгансыңар. Falan abrahal arda hatta ya'zana li abi, жылбаймын бул жерден атам мага келгенге уруксат бергенге чейин. Ау яхкумаллаху ли, же Аллах менин пайдама өкүм чыгарганга чейин. Ва хуа хайрул хакимин, Аллах өкүм чыгаруучулардын эң даанышманы. Баргыла силер атаңарга, факулу айткыла, я абана инна ибнака сарака. О атаке, албетте сиздин уулуңуз уурлук кылды. Ва ма шахидна илля бима алимна. Биз күбө болуп айта алабыз бир гана билген нерсебизди. Ва ма кунна лил гайби хафизин. Биз гайыпты билбейт экенбиз. Үмүтүн үзгөндөн кийин не кылышты десе, эң чоңу айтты да, силер билесиңер, Binyamindi alıp ketip jatkanda Allah'ты ortaga koyup atабыз убада ант алган эле. Жана Yusuf aleyhissalatu vesselam туурасында акылсыздык кылып өлтүрөм дегениңер бар. Falan abrahalarda мен бул жерден жылбаймын, атам кел дегенге чейин. Же Аллах бир менин пайдама чечим чыгарып бергенге чейин. Ал чечим чыгаруучулардын эң даанышманы. Караңыз. Атасынан Binyamин эмнеге сурашты? Biz Binyamindi alıp барсак, падыша бизге эмне кылат экен деди? Тамак берет экен. Алып барбасак бербейт экен. Binyamин бара турган болсо, дагы бир төөнүн жүгү кошулат экен. Жакшы падыша экен, биз берген алтын байлыкты кайра кайтарып бериптир деди да. Тагыраак айтканда, дүйнөгө болгон сүйүү. Адамдын жашоосуна келген кыйынчылыктардын көпчүлүгү дүйнөгө болгон сүйүүдөн келип чыгат. Кээде ушундай болот, кыйынчылык келбесе дале өзүң кыйнала бересиң. Эмне үчүн? Дүйнөгө болгон сүйүүгө жете албагандыктан да. Дүйнөгө болгон сүйүүгө жете албагандыктан, баягы кыялыңа жете албагандыктан кыйнала берет. Булар эмне кылды? Дүйнөгө болгон сүйүүсү бар эле. Атабыз бизди караса деген көрө албастыгы бар эле. Ошол үчүн кыйынчылык келди да. Жашоодо кыйынчылык ушул себептерден болот экен. Башканын жамандыгынан сага кыйынчылык келбейт. Сенин жамандыгыңдан өзүңө кыйынчылык келет экен да. Аллах адилеттүү зат, сен кандай болсоң ошондой мамиле жасайт. Мындай эмес да, бирөө жаман болсо аны сени жазалагыдай. Ошол үчүн Юсуф алейхиссалату вассаламдын бир туугандарына ачарчылык келди. Суранып калды, кыйналып калды. Бул Юсуф алейхиссаламдын жамандыгы эмес да, өздөрүнүн жамандыгы. А Юсуф алейхиссаламдын жакшылыгына не болуп кетти? Падыша болуп кетпедиби? Кадыр баркы бийик болуп кетпедиби? Демек адамдын өзүнүн ички дүйнөсү бузук болсо, дүйнөнү сүйсө, кордук ошол адамдын башынан айланып кетпейт экен да. Анан экинчиси, неге чоң айтып атат? Чоң эң илимдүүсү эле да. Кичинелерин алдап атат. Өзү башка шаарга туруп алып не кылып атат? Мен барбаймын атама дейт. Атам мени кел дегенге чейин дейт.
Дагы эмне деп атат? Мурдагы кылган кылмыштарын мойнуга алып атат. Тигилерди коркутат. Билесиңерби, Юсуп туурасында силер ушундай кылгансыңар. Мен бу жакта туруп турайын дейт да. Башка шаарда жатып алып, өзүнүн кылмышын билгендиктен. Бирок не кылып атат? Кичинелерин не кылып атат? Жөнөтүп атат. Барып ушундай кыгыла дейт. Falan abrahalarda men бул жерден жылбаймын, атам чакырсын дейт. Же Аллах менин пайдама бир чечим чыгарып берсин, мен ушул жерде жылбай туруп турам дейт. Анан эмне деп атат? Акылдуу болуп, акыл үйрөтүп атат. Баргылады атаңарга мынтип айткыла. Келип өзүң айтсаң болбойбу? Атаке, ушундай болду. Биринчиде биз ката кылганбыз депчи. Андай кылбайт да, эмне кылат? Өзү акылдуу болуп, эмне кылат? Кыйын адам болуп четте туруп алдыдагы чоңдору, ошол эң илимдүүлөрү кичкейлерин жөнөтүп атат. Тагыраак айтканда өзүнүн кичинелерин, илимсиздерини барып айткыла. Не дегиле? Ата балаң уурлук кылган экен. Анан биз мындай болушун билген эмеспиз. Со атасы айтат эле да, силер буну ээрчитип кеттиңер, койгула десе мынабадыңар, мына сактай албадыңар десе, эми биз мунун мындай уурлук кылаарын гайыпты билбесек, биз эми сыртын карап чечим чыгарганбызды алып барсак анан падыша бизге дагы кошуп берет деп ойлогонбуз деди да. Ушинтип айткыла. Эгер ишенбесеңиз, ошол биз болгон шаардын, Мисир шаарынын элинен сураңыз, чындап эле балаңыздын куржунунан чыкты. Жана биз ошол жерде болгондогу кербердерден сураңыз, ошолор дагы көрдү. Албетте биз чынчылбыз деп өздөрүн актоого аракет кылды. Жашоодо адамдарга ката кылса оңой жолу, өзүнүн кемчилдигин мойнуна алып кечирип кой, мен туура эмес кылдым десе болот эле. А мен туура эмес кылдым дегендин ордуна не кылып атат? Балаң уурлук кылды деп отурат да. Биз мындай кылаарын билген жокпуз деп атат. Баланчы бузуку, түкүнчү мындай кыл деп адамдарды күнөөкөр кылып, өзүңдүн оюңда адамдарды жаман деп ушак таркаткандан, сөз таркаткандан сенин проблемаң чечилбейт экен да. Болбосо келип эле биз тоба кылдык, биздики ката, биз туура эмес кылдык, Юсуфту да биз кылганбыз деп койсо болот эле го. Биньяминди да биз карап турбадык, эми кичинекей инибиз болчу. Ошону биз туура эмес мамиле кылып коюппуз. Сиз бизге ант алдыңыз эле, убада бердик эле, ушуну жакшы карап койсок болот эле. Бейкапар болуппуз, карабай коюппуз дегендин ордуна не деп атат? Жок, ал уурлук кылган, эми андай кыларын биз каяктан билебиз дейт да. Адам ката кылса, андан кутулуунун жолу оңой экен. Мен катамдан тооба кылдым, экинчи кайталабайм депчи. А жок, мен катам эмес, бул баланчылык болчу, бул себеп болчу дей берсе болбойт экен да. Андан не dedi? Yakub aleyhissalatu vesselam baldarı bul kavarda aytıp gelgende kala bel sevvelet lakum anfusukum amran. Yok. Bu işleri aytıp otkanыңарda emez. Silerdin nafsыңар bir jamanlıkты oylop tapkango dedi. Ne kılış gerek? Fasabrun jamil, çiraylуу sabır kılış gerek. Fasabrun jamilun, ötö çiraylуу sabır kılış. Menin işim dedi Yakub aleyhissalam. Çiraylуу sabır kılam. Çiraylуу sabır деген ne деген dese, sağa jamandık kılgandarga жооп бербештин atı çiraylуу sabır eken da. Жооп berişke mümkünçülüğün jetip turup жооп berbegендин atı. Kolungdan eç nese kelbeyle koy dedim da sabır kıldım degen bolboyt. Kılmışına jaza alıp jatkanыңda argasızlıktın atı sabır debeyt. Oşol üçün dozokko түшкөндөрдү sabırдуу debeyt. Себеп алар кылмышыга жаза алып жатат. Камакта олтургандар кылмышына жазаланып жатат. Алардыкын отургандыгы сабырдын сообу берилбейт. Сабыр качан? Сизге зулум кылганда, сизге туура эмес мамиле кылганда, ошого сөз айтканга күчүңүз жетип туруп айтпасаңыз. Жамандык кылганга колуңузда мүмкүнчүлүгүңүз жетип туруп кылбасаңыз, мына ушунун атын сабыр деп айтат да. Ошол үчүн не dedi? Fasabrun jamil, çiraylуу sabır kılam emi dedi. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Allah balkim ekövün teң bardığını alıp gelip beret dedi. Yusuf aleyhissalatu vesselam'dı dağı, Binyamin'di dağı çoğu alıp gelip beret. İnnehu huvel alimul hakim. Elbette Allah Teala ilimdü jana danışman zat dedi. Ve tevalla anhum. Baldarından burulup ketti atası. Toluk taktagan yok. Vakala ya asafa ala Yusuf. Attın baykuş balam Yusuf deyip kaygırı başladı. İylay başladı. Nege Binyamin жоқ olsa kayra Yusuf deyip iylap atat. Sebep meselenin baştalısı Yusuf'tan bolganda.
Yusuf aleyhissalatu vesselam жок болуп калган мезгилде Биньяминди жанынан чыгарбайт эле. Себеби экөө бир ападан болгондуктан окшош эле. Акыллары дагы өтө төп келген эле. Yusuf aleyhisselamга Биньямин өтө жакын болот эле. Ошондуктан Биньяминди көргөндө бир аз Yusuf aleyhisselamды эстетип, жанында бар дегендей кылат эле да. Өзү болбосо да анын бир тууганы бар деп элестетет эле. Бүгүн ал да кетип калганда, не кылды? Экөө тең жок болуп калганда, кайра Yusuf aleyhisselam десте ыйлай баштады. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. Эки көзү ыйлай берип, агарып, чел басып көрбөй калды. فَهُوَ كَظِيمٌ. Бирок ушул деңгээлге жетсе дале Якуб алейхиссалам ачуусуну, кайгысыны ичиге жутуп эч кимге айтпайт эле. Пайгамбарлык мээнетте эреже ушундай: келген кыйынчылыкты Аллага айтасыз, башка эч кимге айтпайсыз. Ичиңизге жутасыз, Алла менен сүйлөшөсүз, Алла чечип берет да. Көздөрү агарып, ак басып кетти. Бирок бардык ачуусун, кайгысын ичиге жутуп жатты. Эми балдары келип айтып атат: "Колу таллахи тафтау тазкуру Юсуфа." Балдары келип айтат: "Аллахка касам ичебиз, токтотпойсуз Юсуфту эстегенди, хатта такуна харадан, болуп калганга чейин оорукчан, ау такуна минал халикин, же өлүктөрдөн болуп калганга чейин" деди. Эстей берес, Юсуфту эстей берес, барып оорукчан, акылыңыздан, дене мүчөңүздөн айрылаткан оорукчан болуп каласыз, же болбосо өлүп акыретке кетип жок болуп каласыз дейт. Караңыз, адам бир бузуктуу иш баштагандан кийин не кылат экен? Ички дүйнөсү таза болбогондон кийин айыптуу бирөөдөн издейт экен да. Якуб алейхиссалам жыргагандан ыйлап атабы? Ыйлаткан сенсиң го. Ыйлаткан адам өзү мен ыйлатып жатам, кайгыны мен кылып жатам, Юсуфтан мен ажыраттым дебестен не деп атат? Сен Юсуфту эстей бересиң, Юсуфту ойлой бересиң, ыйлай бересиң дейт да. Эми бирөөдү урсаң ыйлайт да. Тура бериш керек беле сен урсаң. Кайгы кылсаң тура бере, жок. Ошондуктан не кылып атат? Ушул жерде келип алып атасыны күнөөкөр деп атат да. Атасыны ката деп атат да. Адамдын ички дүйнөсү бузулса, өзүнүн катасын көрбөй, башканын туура амалыны ката дейт да. Якуб алейхиссалам өзү булардын төөсүн жарыш керек эле өзү. Мына силерге депчи. Бирок андай кылбай, үн чыкпай, сабыр кылып Аллага айтып жатса не деп атат? Сен ушинтип жатып өлүп каласың, болду эми токтотпойсуң дегендей кылып атат да. Якуб алейхиссалам не деди? Кала иннама ашку баthi ва хузни илаллах. Мен бир гана кайгымды, кыйынчылыгымды Аллахка гана айтып жатамын. Силерге эмес, мен Аллага айтып атам го. Ошол үчүн дин мээнетин кылып жатканыбызда, даватта же кайсы бир жерлерде кыйынчылык келип калса, бир гана Аллага айтабыз, башка эч кимге айтпайбыз да. Пайгамбарлар эч кимге айткан эмес. Пайгамбар сам арызданып бирөөгө барып, мен ушундай кыйналып кеттим деп. Юсуф алейхиссалам бирөөгө барды, Якуб алейхиссалам бирөөгө барды, Сулайман алейхиссалам бирөөгө барды, жок. Эч бир пайгамбар арыз муңун көтөрүп махлуктарга, башкаларга кайрылган эмес. Ибрахим алейхиссалам отко учуруп ыргытканда, учуп баратканда Жабраил алейхиссалам периште келип жардам керекпи дегенде айтты, сага эмес деди. Керек, бирок сага эмес деди. Хасби Аллах, Аллах мага жетиштүү деди. Ошол үчүн Аллах мага жетиштүү деп гана дин мээнетин кылат. Эгер Аллах мага жетиштүү дей албаса, анда адам не кылат? Дин мээнетин кыла албайт. Ар кимди күнөөкөр деп ар жакта арызданып көчөдө жүрө берет да. Ар кимди айыптап жүрө берет. Ошол үчүн улуу атасын айыптагандан көрө ачыгын айтса болбойбу? Атаке, мен туура эмес кылганбыз, Юсуфка мындай кылдык, муну мындай кылдык деп ачыгын айтса болот эле го. Жок, андай эмес. Адам айыбыны моюндаганга чейин хидаятка келбейт, туура жолго түшпөйт да, ката кылып жүрө берет. Акырында окуянын акырында балдары не кылат? Ката экенин моюндап, кечирим сурагандан кийин хидаятка келет да. Ошондуктан не кылды? Якуб алейхиссалату вассалам: мен кайгымды, капамды, арыз муңумду Аллахка гана айтамын. Ва а'ламу миналлахи ма ла та'ламун. Аллах таала тараптан мен силер билбеген нерселерди билемин. Я бунайя изхабу, эй балдарым, баргыла. Фатахассасу мин Юсуфа ва ахихи. Издегиле Юсуфту жана анын бир тууганын. Ва ла тайасу мин раухиллах. Алланын рахматынан үмүт үзбөгүлө. Иннаху ла яйасу мин раухиллах
illal qawmul kafirun. Sebebi Allah'ın rahmatынан bir gana kapır kavim ümit üzöt dep baldarını izdegile dep koydu da. Bирок издеген жок. Себеп атасыны ката деп жаткандан кийин анын буйругун аткарбайт да. Издеген жок. Якуб алейхиссалату вассалам Юсуф алейхиссалату вассаламдын дагы тирүү экенин, баласын да тирүү экенин жүрөгүнөн сезип турган. Же Аллах Таала вахий менен билдирген тирүү экендигини, же кайсы бир себептерден жүрөгүнө сезилген дейт.